Айчурак Иманалиева жардам берди. Анжелика кайда? Ырчы Малик Аликеевдин ден соолугу кийинки учурда коомчулуктун көңүлүн борборунда турат. Атактуу хирург Сабырбек Жумабеков анын ден соолугун оңдоого киришти. Маликке жардам берүүнү көздөгөндөр да чыгууда. Өткөн кылымдын 90-жылдарынан кийин жылдызы жанган ырчы Айчурак Иманалиева Аликеевке атайы көргөнү келди. Жөн гана келбестен 90 000 сом өлчөмүндөн акчалай жардамын да көрсөттү. Азамат, бул окуяны социалдык тармактын колдонуучулары да түрдүү талкууга алып жатышат. Айчурак ыраазы болуу менен катар бир топтор Анжелика Кайратованы да эстөөдү. Анжелика жаш кезинде Айчурак Иманалиева тарбиялап, бирок кийин касташып кеткендери белгилүү. Интернет колдонуучулар Анжелика сен көп эле эркектин эркеги тандай бербей ушуга окшоп кайрымдуулук жасабайбы дегендер бар. Социалдык тармактагы Анжеликанын сөзүн да эстеп жатышат. Сен көптөргө жардам берген дейсиң. Кана бул жолу да көрсөтчү дешүүдө. Албетте, бирөөгө жардам берүү же бербөө ар кимдин өзүнүн иши. Ал үчүн кээ бирөөлөрдү жөн эле күнөөлөй берүү туура эмес деп эсептейбиз. Маалымат булагы аргумент чекиткей. Белгилүү ырчы Алмаз Шаадаев нан бышыруу жай ачканын маалымдады. Ырчы Алмаз Шаадаев набайкана ачканын маалымдады. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына видео бөлүштү. Ырчынын набайканасы чүйгүн нан деп аталат жана учурда буйртмаларды кабыл ала баштаганын билдирди. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990-жылы 11-сентябрда Нарын областынын Ат Башы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, Күлүп кой чайдай, Карындаш деген ырлар менен элге таанылган. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекерлик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.